Урматтуу достор, бизге келген алгачкы коногубуз менен тааныштырабыз. Бардыгыбызга белгилүү болгон кыргыз журтчулугуна аттын кашкасындай таанымал хит чыгармалардын автору Замир Арыкбаев агабыз конокто. Саламатсызбы? Assalomu alaykum. Кутмандуу Hoş geldiniz. Жакшы. Көргөнүзгө абдан баштабыз. Манаңыз жакшыбы? Жакшы. Бүгүн сиз менен ушундай ойнойлуу деп чакырдык. Баягы сынак деп атабыз. Ушул жумада таттуу көстө ар кандай нерселерди ойноп келатабыз. Биринчи эле ойноп баштабайлыбы, кандай дейсиз? Мындай кылабыз. Биринчи оюн, экөөңүздөр бири-бириңиздердин көзүңүздөрдү тиктейсиздер. Мага дагы ушундай сынак даярдап койуптур көрсө. Бул экөөбүз акчага мелдешип атабыз негизичи. Анан кийин ким биринчи көзүн жумганга чейин да, ирмегенге чейин. Мен Ошондой. мындайраак отурайынбы сен көрүш үчүн, э? Мен капталган эле карап турам. Тиктешесиңер десе жаман ойго жаман келет экен. Тиктеңиз назик экен көздөрүңүз депти. Сиз Ниязанда сен старт деп кой. Даярсыздар да? Көздөрүн тушап алсак болобу биринчи? Назик кылып аласызбы? Сизде мүмкүнчүлүк бар, эч нерсе жолгомого болбойт. Көзгө разминка. Көзгө разминка кылабын. Болду да. Келиңиз. Сага керек жокпу? Жок. 1, 2, 3 башталды. Урматтуу достор, Замир Арыкбаев биринчи көзүн ирмейби же Таттыбү биздин сулуу кызыбызбы? Экөө ушундай тиктешип турат. Ирмедиз. Жапты, жауап койду байке. Дагы жолго байланып репетиция болсун да. Бул репетиция болду. Тазы батыр. Жакшы разминка болбой атса. Электерге момпос. Көздөр ачышып кеткен, ошого чыдаш керек экен да, көздүн жашы чыгды, э? Кана. Да бир жолу, э? Кайра башынан. Байке. 1, 2, 3 башталды. Да бир жол башталды деп койчу. Да бир жол башталды деп койчу. Даярсыңбы? Даярсыңбы? Бокс. Кимиси биринчи ирмейт болду экен туугандар. Биз баарыбыз карап турабыз. Кимиси биринчи ирмейт болду экен. Экөө тең кароолго кое турган сиздерди. Чарчап баратат көзүм. Тиктегиле. Тиктешкен ден соолукка пайдалуу. Кыйраттым. Всё, биттим мен ок көзүм. Азамат, куттуктайбыз. Сиз уктуңуз. Биринчиси репетиция болду деп койбойсузбу? Биринчи репетиция. Байке утуп алды демек. Мен уже үйрөнүп алдым күз тиктегенде кандай кылыш керек экен. Эмне кылыш керек экен? Iya. Сырлары. Мен асыра сырларын байкап алдым да. Кандай экен? Олардын булчуңдарын түйүш керек экен да. О көздөрдү октарды аз байкадым, октарды кичине мындай булчуңдар болот экен, ошолордун кичине кыймылдаттым. Жакшы байке. Момпосуйлар бар, байкеге белекке. Ооба, момпосуйлар бар. Мынакей сизге 1 момпосуй, 2 момпосуй беребиз. Буну Бул ачып. белекте? Жок, азыр ачып жей бериңиз. Дагы сизге момпосуйлар менен байланыштуу бир сынагыбыз бар. Экөөнү ачыңыз. Буларды шимигенче жакшы бир тапшырмабызды аткарып бериңиз. Сизди сынап көрөлү. Баягы эл алдында жүргөн адам, ошол эле ырчылар, ошол эле алып баруучулар кандай гана учур болбосун, мынакей жашынакай ыр болобу, сөз болобу, тост болобу, мындай даана жеткизип бериш керек экен да көрүүчүлөргөчү. Мынакей сизди да текшерип көрөйүн деп атабыз. Момпосуй болгон учурда сиз кандай окуйт экенсиз бул ырды? Алыкул Осмоновдун Сүйүү жана мен деген чыгармасын келиңиз. 3 куплетти бөлүп койдук, кош. Сүйүү жана мен. Мен сүйүүм да кайсыңыз? Окуй. Эмилион кайсыз болуп калдыбы? Жок, окуна салдым. Окуңуз эми. Окуш керек. Эмне? Да, көркөм окушум керекпи? Көркөм. Даана жеткизип окуш керек. Сүйүүмне сүттөй таза кокту. Ансыз анан алтын өмүр толкпу. Мен жамылганчы болгон. Iya. Эки, болбосо мен сизге оңой айтайын, эки жакка кылыңыз биринчиден анда. Ошондуктан эң биринчи жаш сүйүү Бермет Жакут каухар кийип жолукпу. Кучактадым, өптүм, кыстым боорума. Бул турмушта өлгөнчө бир болууга. Бирок сүйүү эң жалганчы нерсе экен. Кош деди да, өт карматты колума.
Болду? Экини окуңуз. Эми Дагы дагы экөөнү бул- кошобуз, келиңиз. Эң Улам таттуу, татаалдаштырабыз, эң дамдуу татаалдаштырабыз. посуйлардан. Силер Сүйлөңүз, бияқап келіп қинер тұрасыздар. сүйлөңүз ширин экен сөздөрүңүз. Екіншісі андан сұлу андан жаш, жалынына жана тұрған жансыз таш. Анын көркі миң бір түрлі көрініш, мен андықтан қайра құмар, қайрамас. Азаматсыз. Дагы бирөөнү Түшүнүктүү берели. болду, мен түшүндүм. Элдер деле демек түшүндү деп Эми ойлойбуз. кайрадан башынан окуңуз, башынан окуңуз. Кааласаңыз улантып көтөрсөңүз болот. Сүйүү эмне, сүттей таза толукту, анс санан алтын өмүр толукту. Ошондуктан эң биринчи жаш сүйүү бермет жакут каухар кийип жолукту. Кучактадым, өптүм, кыстым боорума. Бул турмушта өлгөнчө бир болууга. Бирок сүйүү эң жалганчы нерсе экен. Кош деди да өт карматты колума. Жакшы, жакшы окудуңуз. Мунусу да түшүнүктүү болду. Экөөнүн дароо саласыз. Шарт бой. Отоло долну. Жарымын тиштеп туруп коюңуз анда. Анан бир куплет окуңуз, ошо жетиштүү болот дейм, Нияз. Экинчиси андан сулуу андан жаш, жалынына жанат турган жансыз таш. Анын көркү миң бир түрлүү көрүнүш, мен андыктан кайра кумар, кайрамас. Азаматсыз. Эми ошондой эле Абалда келиңиз, баягы балалыкты эстейли. үйлөйсүз. Үйлөйсүз. Үйлөнүп калсаңыз болот. Оозуңуз менен үйлөйсүзбү, мурдуңуз менен үйлөйсүзбү, шыгылып, бул дагы сиз үчүн сынак. Азыр үйлөнүп атат. Жебей туруңуз, тиштебей туруңуз. Жок, эчтеке жок. Мампос үйлөрдө. Болду. Нияз чыгып атат деп койлу. Чыгарбай эле ошо жерден эле. Чыкты. Болду. Болду кылалы, азаматсыз кол чабуулар. Эми Нияз кана сен чыгарып көрчү, айырмасын көрөлү, мындай эле байкап көрөлү. Кана, мен да бир үйлөп көрөйүн. Сиздики баягы оозуңузда желип бардык калды дебейсизби? Момпос үйлөр кичине тоскоолдук кылып калды. Болбойт экен, жок, кичине эзилип желип калды да, ошон үчүн байке Момпосүйлөр утуруп баягы- кылайын деп атпайбы? Сизге тоскоолдук кылды окшойт деп ойлоп койдум. Ай, рахмат сизге байке. Эмне Чигилби, кылайын? таттуу. Жей бериңиз. Жей бериңиз. Чыгарып кой, муну барып жейбеңби? Жеңиз. Эфирден кийин чыгаралам. Эми? Эми чыгармачыл жөнүндө бир аз сүйлөшөлү. Ушунга ичабы? Ооба. Я. Ооба. Булардын баарын чыгарганга болбойт го азыр. Болбойт. Кааласаңыз чыгарып коюңуз. Жок, ушундай эле сүйлөшөбүз. Бул ушундай бирөөнү кыйнаганды жакшы көрөт. Таттыбы. Келиңиз байке. Чыгармачылык тууралуу Чыгармачылык сүйлөшөлү. Суранамдан кийин дагы башка чыгармаларды жаздыңызбы? Суранамдан кийин Чыгарып эле коюңузчу. Башкача көрүнүп калат экен чын эле. Андан көрө жана жаңгак сыяктуу эмелерде болгондо жакшы болмок да, бул эрип кетип атпайбы? Тиги турмак да. Бул шилекей агызыш керек болуп атпайбы баягы? Жок, биз бул таттуу дагы болсун дедик да эми таң эрте. Сөздөрүңүз ширинирээк болсун деп Ооба атпайбы? да. Жанагы сурооңузга жооп кылып, ошо суранамдан кийин чыгармалар бар, азыр деле мына радиолордон кетип атат. Балдайым деген чыгарманы угуп калдыңар болуш керек. Мүмкүн баягы радио уккан болсоңор. Ошол азыркы ошол суранамдан кийинки жакшы чыгарма болду.
Дагы деле биз баягы ырчылар даярдыкта жүрөбүз да. Бул ырдан кийин азыр муру кирип чыгармамды, мындан кийин бул, мындай бул деп баягы. Анан ошо азыркы тизмеде даярдалып аткан ырлар бар. Ошо Кудай буйрса аларды дагы чекесинен. Суранам аттуу ырыңыздан бир куплет угалы. Жыйынтыгында. Болот? Бир куплет угалы. Суранам кетпесеңиз, ичим тыз-тыз, жүрөктө сезимдерди ойготтуңуз. Суранам өчүрбөстөн ошол оттай, жанымда дагы бир аз, жанымда дагы бир аз олтуруңуз. Ай жүрөгүм ичим тыз-тыз, сезимди ойготтуңуз. Суранам өчүрбөстөн ошол оттай, жанымда дагы бир аз, жанымда дагы бир аз олтуруңуз. Чоң рахмат. Браво, браво. Момпо силерди алып чыкпай турурдатсак болмок экен деп койдум байкени. Андан бул ушундай болбой калмак да, бирок күлкүлүү болмок балким. Чоң рахмат. Жашоонун өзү сынак деп коет. Бүгүнкү берүүбүз дагы сынак темасына арналды. Замир Арыкбаев болгонго чейин кандай сынактардан өттү? Бул чыгармачылыктабы же жашоодобу же кандай? Жалпы калыптанышыңыз боюнча, чыгармачылыкта, жеке жашоодо. Замир Арыкбаев болгу чакта эми көп эле сынактар болду. Анан бул жашоо сынактары, ушул чыгармачылыкка, ушул элге таанылгы чакта дагы ошо көп ушу сыноолор баштан өттү дегендей. Айтып отурсак көп. Сынактарды жеңиш үчүн эмне кылыш керек? Сынактарды жеңиш үчүн баягы талыкпас эмгек биринчиден, анан кандай десем, адамгерчилик да бул чоң ыйман, ошо адамгерчилик дагы чоң ролдорду ойнойт, адам үчүн керектүү нерселер. Андан тышкары ошол талыкпас эмгек, билим, окуу деген сыяктуу көп нерселер бар. Анан баягы көкпеттик да керек да. Өжөрлүк көкпеттик керек да. Ошонун баардыгы баягы биригип келгенде кандайдыр бир өзүнүн жыйынтыгы берет да. Жеке адам катары бир жакшы адам кылып калыптандырат. Ийгиликтерин, өзүнүн жемишин берет деп мен толук элдерди ишендирип кете аламакмын да. Андыктан урматтуу достор, Замир Арыкбаевдин ушундай кеңештерин пайдаланыңыздар жашооңуздарда, сөзсүз түрдө жеңиштин үстүндө болосуздар. Ал эми сизге болсо таңертең